Кутман күнүңүз менен Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз кибер коопсуздук темасындагы телефонду туура колдонуу боюнча сүйлөшөбүз. Себеби шылуундардын тузагына түшүп калбаш үчүн, негизи эле кибер чабуулдардан коргонуу үчүн эң ириде телефонду туура колдонуу эрежелерин билиш керек. Бүгүн биздин студияда мейманда медиа эксперт Алмаз Испанов. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Эң алгач ошо биз маекти баштаардан мурда бүт баардык мындай жол берүүчү шылуундарга ошо телефонду жөнөкөй эрежелерди пайдаланбагандан улам деп айтып келебиз. Ошого эң алгач телефонду алганда кандай туура процедуралар кылыш керек экенин айтып берсеңиз. Рахмат. Телефонду эң биринчи алганда бул телефон айырмасы жок, кандай телефон болот, немесе компания немесе ушу азыркы смартфонду сатып алганда биринчи иретте ал смартфон болгон үчүн телефон эмес, аны 10% эле баана телефондук функциялар болгон үчүн калган 90% баалы смартфон болгон үчүн ага сөзсүз бир программалар жүктөлөт да. Бизде көбүнчө Android жүктөлөт. Автоматтык түрдө да, себеби ал Google'дун программасы. Android жүктөлүп иштеш үчүн ал жерде сөз катталыш керек. Ошону биздин көп жарандар билбейт. Мен ушул соода борборлордо, дүкөндөрдө байкаганда телефонуңуздан көчүп бериш үчүн 200 сом, катталыш үчүн 400 сом деп жазып коет. Анан көпчүлүгү ошол акчаны берип башка бирөөнүн атына уже катталып коюшат да. Анан же телефонуна анан баягындай ачып бергенден ал сүйүнүп телефонун алат дагы, анан баягы экранына блокировка өзү бир сыр сөз же баягындай оймой чимия же болсо бир немелерди числону жазып блок кылат да. Анан баягы сатып алган адамда болду, мен телефонумду сактадым, бүт немелерди аткардым. Бирок баягы телефон ичинде программа башка бирөө катталган менен маалыматы жок. То есть ал киши анын телефонун кармабай эле, мындай телефонду уурдабай, көрбөй эле ошол почта аркылуу ал киши эмне кылып атканын, акчаларын, анын бүт каттарын, кайсы немеге катталганын бүт билип алат да. Ошону көпчүлүк адамдар билбейт. Анан ошо соода борбору байкайм да, анан акыркы күндөрү болсо бизге мына түндүк кирип атат. Көп биздин баягы мамлекеттик органдардан алган баягындай кызматтар баягы санарип болуп атат да. Ошол жерде да байкайм, алар баягы электрондук почта катталган эмес, байланган үчүн ушунда мамлекеттик салык кызмат, түнүктү неме кылган айыл өкмөттөрдө байкайм да, баягындай электрондук поштаңыз, дарегиңизди айтыңыз десе, бул эмне деген менде жок дейт. Ал жерде дагы отургандар анан өздөрү почта ойлоп, өздөрү сыр сөз. Получается, бир эле телефондо эмес, түндүктү дагы катталганда көпчүлүк адамдар баягындай белгисиз эле электрондук почта сыр сөздөр менен катталышып атат да. Ал да бир чоң суроо. Ушуну мен өзүм баягы катталып атканын байкадым да. Негизи электрондук почта азыр көп жерге талап кылынып калгандыктан мектеп окуучулары бар, баардык ата-энелерге керек. Сиз айткандай, телефон алгандан баштап баардык жерге кайсыл жака керек болсо, демек ошол жактан бирөөдөн суранып коюп алышат да. Ушунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн экенин түшүндүрүп койсоңуз, эмне үчүн мындай кылбаш керек? Кесепеттери абдан чоң, себеби бүгүнкү биздин телефондо өзүбүздүн жеке баягы мессенджерлерден тышкары ал жерде көпчүлүгүбүз 2-3 банктын баягы тиркемелерин жүктөп алганбыз. Акчабыз жок болушу мүмкүн. Экинчи себеп болсо, бул биздин атыбыздан башка бирөөнү алдашы мүмкүн. Андай учурлар да көп. Мисалы, мен ооруканада жатам, же немеде авария болдум деп андай каттарды, аудиолор жөнөткөн. Мисалы, WhatsApp'тагы биз бири-бирибизге аудио жөнөткөндө алар алып, биздин үнүбүздү колдонуп, кыркып баягындай немелерге жөнөтүшү мүмкүн да. Жалгандай, бул жерде жатам, 10 000 сом, 20 000, 100 000 сом жөнөт депчи. Үчүнчүсү, андай немелерди, аккаунттарды баягындай экстремисттик жана террористтик маанайда маалыматтарды жөнөтүшү да мүмкүн. Биздин атыбыздан биз билбей жүрө беребиз. Же жөн эле баягындай вирустарды жөнөтүшү мүмкүн. Мындай сүрөттү ачып көр, мындай кылып көр депчи. Же мындай конкурс сынак жарыяланды, ушуну басып көрсөң деп
биздин атыбыздан келе баштайт да. Аны кандай кылат? Себеби ошол сыр сөз жөнөкөй болгон үчүн же башка бирөө ачып берген үчүн ошол биздин атыбыздан жөнөтөт да. Анан биздин атыбыздан келсе, биз менен достошкон, биз менен кабарлашып турган баягы туугандар, жакындарыбыз анан бул ишеничтүү неме экен деп туруп, бул жалган эмес деп басып немеге учурайт да. Анан кийин анан эч ким айтпайт. Көп учурда мен сураганда, баягы эмне үчүн ушундай болгонун сурап көрбөйсүңөр? Чын эле жок, биз ошол моментте чын эле ушулдан келиптир деп ойлодук да депчи. Себеби аны эч ким кайра сурабайт экен да. Бул эмне себептен? Потому что немеси баягындай текст жазганы чыныгы баягы жазылганга кошулуп калат экен да. Себеби алар мурун азыркы жалган маалыматтар неме болуп калыптыр да, мындай сабаты жагынан да жогору мындай деңгээлге жетти да. Мурун жөн эле мисалы мындай эмоционал заголовка менен эле болуп койсо элдер ишенбейт эле. Азыр уже кыргызча сүйлөп калышты. Мурун мындай жалган маалыматтар дагы орусча келет эле, азыр кыргызча, арасында рубль эмес сом деп жазып атат. Негизи ушу антифейк программасына келген ар бир конок өзүнүн сөзүндө шылуундар улам биз менен катарлаш өсүп өнүгүп, мындай чындыкка куюп койгондой окшош болуп баратканын айтып атышат. Анан биз бүгүн сөз кылып аткан ошо телефон коопсуздугунда, демек биз электрондук почталарды башка адам аркылуу ачыткан болсок, биздин телефонубузга, биздин маалыматтарыбызга ал ачыктан ачык бир өзүнүн баарына ээ боло болот экен да. Анан каалашынча шылуундуктардын түрүн жасай бергенге мүмкүнчүлүк ачып коет экен да. Ооба. Адам өзү ачып атканда, мисалы бул эрежени угуп, бардыгы демек өзүбүз ачышыбыз керек экен деп түшүнгөн болсо, өзү ачып атканда кандай эрежелер бар, кантип туура ачып, бизде ошо дайыма сыр сөздү ор кылгыла деген сөз бар. Анан аны унутуп калбайын деп дагы деле жеңил сыр сөздөрдү колдонгон учурлар кездешет. Ошондо кандай эрежелерди колдонуш керек? Биринчи иретте эгер ал өзү катталам десе, ошол өзүнүн уюлдук телефонунда настройкага кирип туруп, кандай пошталарга мурун катталганын текшерип коюш керек. Себеби өзүнүн поштаны ачкан менен ал башка бир почта мурун ачылып туруп, ага переадресация болуп калган болсо, ал дагы чоң маселе. Ошондон смартфондун баягы настройкасына кирип текшериш керек, кандай пошталарга катталган. Аларды жок кылып, өчүрүп, анан жаңы поштага катталып, поштанда катталганда өзүбүздүн атыбызды, фамилиябызды колдонуш керек. Себеби кийин эгер мүмкүн суроо болуп калып, ошол немеге админдерге да кат жазганда, ал жерде башка ат, башка фамилия болсо, алар айтат да, эмне үчүн сиз атыңызды Канат дедиңиз, поштаңыз такыр эле башка адамга катталган деп айтыш мүмкүн да. Ошондон сөзсүз өзүңөр атынан катталыш керек. Анан туура айттыңыз, сыр сөздө татаал болуш керек. Татаал дегени жөн эле узун баягындай 14-15 символдон турган эмес. Татаал дегенде бирөөсү кыска, бирөө узун, арасына цифра кошуп, анан мында атайын белгилерди, илеп белгиси, кошмо чекит, ушундай ар кандай белгилер менен кошуп ушундай татаал кылыш керек да. Анан аны көпчүлүгү айтат, баягы эстеп калбайм деп. Бирок бир-эки жолу баягы терип, биринчи жолу ооба кагазга жазып алса болот, бирок көп адистер кагазга жазбагыла деп, бирок чын айтсак баягы кагазга жазып унутуп каласың. Бир күнү мындай кагазга жазып эстеп калыш үчүн дагы бир-эки жолу компьютерден терип көрүш керек да. Ошондо колдо, көздө эстеп калат дагы, анан ал кагазда жазганды өчүрүп койсо болот дагы. Бирок эч качан телефонго сактабаш керек. Мен байкам, көбүркүлөр сыр сөздөрүн телефонго ачык эле баягындай записная книжка деген жерге сактап коюш, ал туура эмес. Же WhatsApp'тан бири-бирине жөнөтүшөт. Ошондон сыр сөз татаал болуш керек. Татаал дегенде бир эле узун эмес, ар түрдүү символдор менен. Анан кээбиркилер, мен мисалы адистер сунуштайт, татаал сыр сөзүн көбүнчө биз латынча жазабыз, бирок аны кыргызча жазса да болот. Аны кандай кылса болот? Ошол латын клавиатурасы менен кыргызча жазып туруп да. Кыргыз сөздү, кыргыз сөздү. Ошондо ал ого бетер дагы багындай оору болуп, багындай татаал сыр сөзгө айланат да. Анын көпчүлүгү латынча териши мүмкүн, ал кыргызча сөз эмес. Латынчаны караса жөн эле багындай тамгаладын топтолгонундай көрүнөт да, бирок мындай караганда сөз болот. Кээбиркилер мисалы ырдын үзүндүсүн
ырдан бир сапты же бир макала капты кылып неме алып көрсөңөр да болот деген сунуштар да бар ушундай. Ушул эле жерде биз социалдык медиаларды колдонобуз да, ошол Facebook, балким Instagram дегендерди аккаунттарды ачып жатканда почтага байлаш керекпи же телефон номер? Анан бизде дагы номерди көп алмаштырган учурлар бар. Ал номерди азыр пайдаланбай калып, өзүнүн паролун өзгөртөйүн деп атканда кире албай калганчы. Ушул эмне үчүн андай болбош керек? Кантип бул учурда эмне кылыш керек? Социалдык медиада баракчалардын бардыгын мен сунуштайтым элем. Электрондук поштага байлаш керек. Почта эч качан өзгөрбөйт. Себеби поштада биздин атыбыз, фамилиябыз болгон үчүн ал өзгөрбөйт да. Симкага байлаганда биз симкаларды тынбай алмаштырып турабыз. Мисалы бүгүн Кыргызстанда 3 уюлдук оператор болсо эң чоң да. Эртең алардын аттары өзгөрүп, же азыр мисалы кээ операторлордо башка тамгалар менен чыгып атат, цифрлар менен аталыштары, анан жаңы номер чыгып атат. Анан симкасы алмаштырганда жаңы номерге кызыгып, ал симкабызга башка аккаунттар байлаганын унутуп калабыз да. Анда учурлар абдан көп, мага кайрылгандар да бар. Симкабызга байланган, кантип эмне кылабыз депчи. Убагында эгер ошол момент алмаштырганда эгер почта байланган болсо, анда аны тез эле андай өзүбүзгө кайтарып алсак болот. Бирок ал аккаунтка бир эле телефон байлаган болсо, телефон уже симкада жоголуп кеткен болсо, анда кыйын болот. Себеби ал жерде атайын процедуралар бар, немеде метада. Метада баягы боттор отурган үчүн роботтор ал жерде бүт баягы суроолору да автоматтык түрдө да. Эгер ошол суроолордун баарына жок десеңер, анда ботта бул сиздин аккаунтуңуз менен деп доступ бербейт да. Ошон үчүн сөзсүз поштага байлаш керек. Анан экинчи иретте анан телефонго байлаш керек. Бизде көбүнчө телефонго байлайт, анан ушундай семинар, тренингдер болгондо мындай аккаунтубузду карап бериңиз деп сунуштайт да Facebook'та. Анан макул келиңиз деп баягы ноутбукту ачып туруп аккаунтуңузду ачыңыз десе, ача албай калат да. Анан эмнеге ача, сыр сөз эсимде жок дейт да. Көрсө анын жалаң эле телефонду колдонгон үчүн ал тиркеме катары жүктөлгөн ачык экен да, бирок компьютерде бирдей жолу ачып көргөн эмес экен. Ал жерде эмне болуп атат? Ал биздин аккаунтта ошол Facebook, Instagram жеке маалымат бар. Биз мындай чоң кызматты иштебесек дагы баары биздин эмебизди башка бирөө колдонушу мүмкүн да. Мисалы, эртең ал аккаунтка доступ жоготконун башка бирөөнүн ал аккаунттун атынан башка бирөө кат жазышы мүмкүн да, акча сурап. Анда учурлар бар. Акча сурайт, же анда экстремисттик, террористтик маалымат жөнөтүш мүмкүн, же баягындай саясий шылымдууларга учурларды андай да аз эмес да, мен көргөм андайлар. Поэтому ал баракчабыздагы бул бүгүнкү заманда жеке маалыматка да кирет. Мисалы, бизде азыр Кыргызстанда жете элек, бирок Европада, башка өлкөлөрдө ишке орношкондо сөзсүз социалдык медиада аккаунттарыңызды көрсөтүңүз деп сурайт да. Себеби ошол аккаунт аркылуу бул адам кандай экенин билиш үчүн да, эмнени лайк басат, эмнеге кызыгат, өзүн кандай алып барат, кандай башка колдонуучулар менен кантип аралашат, мындай этиканы сактабайбы дегенге маанилүү деп эсептешет. Чоң рахмат. Азыр мен көрөрмандарга кайрылып кетейин. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн кибер коопсуздук, телефонду туура пайдалануу боюнча сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго медиа эксперт Алмаз Исманов жооп берүүдө. Сизде дагы биз сөз кылып жаткан темада кандайдыр бир сурооңуз жаралса, түз эфирдин алдына жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп берүүгө аракет кылабыз. Бизде азыр Facebook колдонуучуларында суроолор келип жатат. Ошолорго жооп берип койсоңуз. Смартфондо бир нече аккаунт, бир нече почта түзүлүп иштей берсе болобу дейт. Болот. Мурун бир эле почтаны ачса болот эле. Бүгүнкү күндө андроиддерде бир эле өзүнүн Google'дун эмес, башка Яндекс, Mail.ru, башкаларды да жүктөп ачса болот. Ушуна мүмкүнчүлүк бар. Бирок канчалык ушунча көп почтаны ачуунун кажети бар, ошондо ойлош керек. Мисалы, мен сунуштайтым эки почтаны ачканы. Биринчи почта бул жеке ушул кат алыш маалыматтар боюнча, экинчи почта болсо ал жерде сыр сөздөрдү же болсо түрдүү баягындай сайттарга
катталып андай подписка кылганда колдонуу үчүн да. Ушундай экиге бөлүп койсоңор жакшы болот. Кийинки суроо, банктарда улуу муунга кызматкерлер логин паролду өздөрү коюп берип коюшат. Мисалы мен билбейм кантип коюшту, бул кооптуу дейт. Абдан кооптуу. Себеби ал жерде акчаңыз бар. Анан алар мен байкагам мындай банктарда алар бир эле сөздү алат экен, аягына бир тамганы, бир цифраны кошуп коет экен да. Ошондо башына мен биринчи турган болсом, там Бишкек 1 деп, анан менден кийинки турган адам Бишкек 2, Бишкек 3 деп эле жөнөкөй сыр сөздөр коюп койт да. Ал жерде биздин акча алат. Ошондуктан баягы электрондук кошелекту колдонгондон көпчүлүк адамдар сайттарга нааразы болуп жазып атпайбы, акчам жоголуп кетти, бул жака кетип калды. Ошонун баары ушу жөнөкөй сыр сөздөн. Кийинкиси, ар бир адам фейктер тууралуу билиш керек. Ал үчүн мектептерде, ишканаларда бул боюнча жакшы окутуулар жүргүзүш керек дейт. Бул пикир экен. Жакшы пикир, кошулам. Бул жерде бир эле фейктерге эмес, биз фейк деп көбүнчө акыркы жылдар фейк деп адамдар жалпы эле маалыматтын баардыгын эле фейк деп калды да. Бул жерде биз фейк деген кандай, дезинформация кандай, манипуляция кандай кеңири маалымат беришибиз керек. Жөн эле жалпы эле бул фейк дебестен. Кийинки суроо, телефондогу эски аккаунттарды кантип өчүрсө болот? Менин 2-3 аккаунтум бар, колдонбогон дейт. Телефондо бул эгер почта болгон болсо, анда ошол ар бир телефондун настройкасына кириш керек. Настройкасына киргенде эң башында телефондун настройкалары болот. Эң астында ошол кайсы платформада катталган болсоңор, ал жерде Google, Yahoo, Mail.ru деп жазылып турган болот. Ошол жерге кирип туруп, мисалы Google'да болгон болсо, Google'га кирип туруп, удалить аккаунт деген немени басат. Ал эң настройканын эң астында болот, ылдыйда болот. Себеби бул телефондун настройкасы эмес, биринчи багы телефон немелери чыгат. Ушул эле колдонуучудан 2 этаптуу аутентификация коопсузбу дейт. 2 этаптуу идентификация боюнча суроолор бар. Ал коопсуз болот эгер телефонуңуздагы телефондун өзү да коопсуз болсо да. Эгер телефондун блок болбосо, блок бар болсо, ал блок жөнөкөй болуп калган болсо, анда ачык болот да. Ошондуктан аны багындай бул жерде 2 ачкыч керек да. Сизде багындай 2 идентификация кылганыңыз бул бир ачкыч, анан экинчи ачкыч бул смартфондук болуш керек. Аны дагы таталгыч керек. Эгер ал жөнөкөй болуп калса, анда кажети жок да. Ал мындай чоң үйүңүзгө бир жакшы ачкыч алып, дарбазаңыз ачык болгон менен, мындай образын айтканда, анда каалаган адам кирип неме кыла берет да. Жок. Ошол эле ачкычтар боюнча салыштырсаңыз айтып калдым. Мурда дагы айтып жүрөсүз. Ар бир үйдө өзүнүн ачкычы болгондой, ар бир социалдык медианын, ар бир тиркеменин дагы өзүнүн ачкычы болуш керек. Ошондо мындай коопсуздук кичине жогорураак болот, Ооба. Ал үчүн атайын менеджер пароль дегендер болот. Ар кандай программалар бар. Ошолорду колдонсо жакшы болот. Анан Google'дун дагы өзүнүн багы сунуштары бар. Google'дун настройкасына кирип, анын өзүн да колдонсо болот. Себеби ал өзүнүн как продукты болгон үчүн ошону кооптуу пайдалансын деп алда шарт түзүп бергенде, бирок көпчүлүк биз аны колдонбойбуз. Мен мисалы колдоном. Ошондуктан багында интернет жок жерде дагы алар багы телефон интернет жок жерде да мага эгер башка почтага киргенде мен текшергенмин да. Өзүм башка компьютерден кирип атайын текшердим. Текшергенде телефонумга ошо 1 секунд ичинен келди. Хотя интернет жок эле телефонумда. Мындай ушундай сиздин почтаңызга кирип атат, сизби же сизби, сиз болбосоңуз блок кылабыз деп. 1 секунд ичинде мен текшерип көрдүм да. То есть Google'дун дагы эмелерин колдонсок болот. Акысыз эле. Ооба, акысыз. Себеби алардын продукты болгон үчүн алар ушундай сунуштайт да, бирок көпчүлүк биз колдонбойбуз. Биз негизи бүгүн өзгөчө мындай жөнөкөй делген эрежелерден баштап сүйлөшүп атабыз. Анан сиз кандай ойлойсуз, акыркы жылдардан бери, акыркы жылдары кибер коопсуздук боюнча мындай коркунучтардын абалы кандай болуп өзгөрүп атат? Акыркы жылдары кибер коопсуздуктун бир ушундай немелер жалган маалыматтар, бизде алдаган маалыматтардын баардыгы кыргызча болуп калды. Ал өзгөчөлүк, мурун мындай нерселер бизге орусча, англисче келет эле.
Анын дагы бир кыргызча немесине байкадым, алар жөн эле кыргызча жазбастан анан туура жазышып атат, кыргызчада так туура катасыз. Анан баягындай биздин экономика абалды да эске алып жазышып атат да. Окшотуп багы мурун мисалы $1,000,000 сунуштаса, азыр 18,000 сом, 50,000 сом деп атабыз. Анан баягы ситуацияны билген 18,000 сом реалдуу деп биздин алдангандар болуп атат. Экинчи болсо көпчүлүк баягы ушуна коркунучтар, кибер коркунучтар биринчи эки группага бөлсөк, биринчиси бул финансылык болуп атат, ушул күчөп атат. Себеби биз көпчүлүгүбүз баягы акчаларыбыз электрондук кошелекторго, баягындай электрондук тиркемелер жүктөп алган үчүн ар бирибизде 5-6 карточка акчалар бүт эле баягы электрондук болуп, баягындай нак акчаны эмес, баягындай электрон неме аркылуу, тиркеме аркылуу төлөп атабыз. QR код аркылуу төлөп атабыз. Ал QR код кимдики, кандай экенин текшербей эле. Анан экинчиси ушул баягындай кибер чабуулдар, бул экстремизм, анан кибербуллинг ушул эң коркунучтуу ушул үчөө болуп атат да. Ушуну анан көпчүлүгү баягындай оюн аркылуу келип атат бизге. Оюн аркылуу келип атат же баягындай оюн жанагы телефонго көчүрүп алып ойногон оюндар, ооба. Себеби биз баягындай көбүнчө фейк, мындай дезинформация дегенди саясатка байланыштырабыз. Аны айтабыз, мен саясатым ишим жок, мен саясий немелер катталган эмесмин деп. Значит, бул мага тиешим жок, бул жерде мен жөн эле ойнойм, бул жерде эч кандай фейк, эч кандай жалган чылымдуулар жок депчи. Алар как раз ал жака келип атат да, оюн аркылуу жүктөп. Кандайча мисалы оюн аркылуу кандай болуп алданып же кандай кесепеттерге туш болушу мүмкүн? Жөнөкөй эле оюн жүктөлөт, мисалы келе алмаларды теребиз дейт. Сен канча алма тердиң, оюндун жыйынтыгында ар бирибиз 100 килограмм алма териши керек депчи. Анан алманы терип бүткөндөн кийин сиз уттуңуз, сиз байгеси 10,000 сом дейт. 10,000 сомду алыш үчүн бул жерде катталышыңыз керек дейт. Анан адамдар ушу 10,000 сомду алам деп, анан мурун аны жалаң жаш балдар ойносо, бүгүн байкадым, биздин чоң энерибиз деле, чоң аталар, чоң эле кишилерди, алар дагы билбейм ким үйрөтүп койгон, ушундай коомдук транспортто ушу аймактарга барганда байкагандай, ушул мурунку биз ойногон оюндарды ойноп, анан акчаларын жоготуп, акырында анан ушул 10,000 сом уттуңуз, 100,000 сом уттуңуз, эми мына немеңизди териңиз депчи. Пин-код, алар баягындай пин-код, сыр сөз кандай татаал болушун билбей, баягы 3 цифранан турган баягы негизги пин-кодду да жазып коюшуп атат да. Карточкасына акчалардын ажырап кеткен. Анан анысы милиция аны уже жардам бере албайт. Ал ошол секунда эле уже Кыргызстанда чыгып кеткен. Может даже Кыргызстанда болгон эмес. Алар ошо биз азыр сөз кылып аткан ошол оюн боюнча дагы бир колдонуучудан суроо келип калыптыр. Жаш балдар Play Market'тен ар түрдүү оюндарды көчүрүп ойной беришет эмеспи? Балдар өзүнчө отуруп алып сүйлөшүп ойноп аткандарын көрдүм. Неберем ушинтип ойноп атат, жалгыз бирок бирөө менен сүйлөшүп атат. Бул коркунучтуу дейт. Коркунучтуу. Себеби биз кайсы оюнду ойноп атканын билбейбиз. Ошондуктан балдардын алардан смартфонду албастан ойной берсин. Бирок кайсы оюнга ойноп атканын биз ата-эне катары дагы чоң катарда кызыгып ошол оюнду карашыбыз керек. Эгер ал 15, ушу 14 жашка чейинки мектеп окуучу болсо, анда телефонду баягы ата-эне контролун коюп койсок болот. Родительский контроль көчүрүш керек. Койсок болот. Ал жерде Google'дун да немесин пайдалансак болот. Эгер ал жерде бизде уюлдук операторлордун акча төлөнгөн атайын программалар бар. Бирок аны колдонгуңуз келбесе, Google'дукун колдонсо болот дагы. Мен аны кылгам. Мисалы, балдарым 13 жашка чейин болгондо мен колдонгом. Кайсы оюнду жүктөп атканда мага келет эле, кат келет эле. Мында оюнду жүктөшүп атат, уруксат бересиз, бербейсиңизби депчи. 1 секунданын ичинде. Анан мен лайк басып, почтама келет эле, басатым эле, анан алар жүктөп алат эле да. Анан немесинде жашында көрсөтүп койгом да. Эгер алар ойлонбой, билбей, адашып андай өзүнүн жашынан жогору оюнду жүктөп алса, Google автоматтык түрдө аны жүктөтпөй коет эле. Мен байкагам, аларга билгизбейчи. Ошондой кылсак болот. Эгер андай кылгыңар келбесе, анда балдарга кайсы оюн ойноп атканын силер да кызыгып караш керек да. Бул жөнөкөй оюн бу. Анан сүйлөп атканда дагы ким менен сүйлөп атканды караш керек. Кызыгыш керек да. Эгер кызыкпай неме кылсак, ал жерде арканда мүмкүн ал жерде жөн эле ошо балаңарга ошон башка ойногон бала болушу мүмкүн, же ошол программанын боту.
же болбосо такыр эле башка бирөө баягындай баланы бир нерсе кылам деп. Мисалы өткөндө бир ай мурун Баткенде бир кызды таап келишпедиби Бишкектен. Ал ушундай оюнга катышып, оюнун шарты боюнча Бишкекте таксиге отуруп Баткенге барыш керек экен да. Оюнун акырында ошону шарт коюптур. Ал кыздын Баткенде эч кандай тууганы да жок, Баткенде өмүрүндө барган да эмес. Аны Бишкекте ата-энеси издеп, анан бүт Кыргызстанга баягы издөө салгандан кийин ал кызды, 15 жашар кызды Баткенде табышты да. Себеби баягы оюндун шарты ошондой экен да акырындачы. Бул жерге бар, мындай кыл депчи. Ата-энелик жана көзөмөл боюнча дагы кененирээк негизи сүйлөшүш керек экен, бирок чын эле муну ата-энелерге сунуштасак болот, анткени алар кайсы программада ким менен сүйлөшүп атат, канча убакыт телефондо отурду, ошолорго чектөөлөрдү көрүп коюп мындай аралыктан деле көзөмөлдөп тура алышат да, ошондуктан муну колдонсо. Анан бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда негизи эле ошо кибер чабуулдардан, коопсуздукка бир коркунуч келип аткан белгилер кайсылар болот, мындай эмнелерге көңүл буруш керек, кандай белгилер болгондо бир коопсуздук чараларын көрүп, бир алдын алууларды кылыш керек жарандар. Абандай түшүнүксүз белгисиз аккаунттардан, телефондордун баягындай шилтеме кат келген болсо, эгер ал сиздердин контактыңарда болгон болсо, анда анан номерде белгисиз болсо да, мисалы азыркы мисалы Кыргызстандын коду плюс 996 да. Ал жерде мисалы Кыргызстан эмес башка коддон келген болсо, анда автоматтык түрдө аны ачпай эле блок кылыңыз. Себеби сиз чет элдиктен эч кимдин байланышыңыз жок. Баягындай эгер туугандарыңыз миграция окуп иштеген болсо, алар баары контактта катталган, айырмасы кайсы өлкөдө жүргөн. Экинчи баягындай анын айтабыз да, бирок адамдар баары бир баягындай сынакка, немелерге, лотереяга катышпаса дагы баягындай уттуңуз деп келсе деле баары басат экен да. Эми ушуну кызыгып, ушундай телевизор уттум, бирок ал сынакка эч катышкан эмес да. Ошодон этият болуш керек. Анан баягындай TikTok байкадым, ар кандай блогерлер баягындай лотерея өткөзүп, мындай кыл, анан машина утасын, акча неме утасын деп бирөөнү көрсөтөт. Анан биз ишенип неме кылат, башка бирөө. Бирок бул деле көп суроо жалта. Эмне себептен ал жөнөкөй эле жаран, ушундай кымбат акча дагы мындай машина жөндө эле мындай жөнөкөй сынак коюлуп коюп атат да, байке катары. Эмне себептен деген суроо да болуш керек да. Ошондойлорго ишенбеш керек. Анан сөзсүз ушул мына программа бүткөндөн кийин ушу телефондордон ачып текшерип көргүлө, настройкада кайсы почта неме, анын сыр сөздү тата алыш керек. Бир эле өзүңөргө эмес, бул жерде үй бүлөнүн, туугандардын, балдардын баарын текшерип көрүш керек да. Себеби бул мындай неме катары да, бир тегерек катары да, бир жерине тешип болгон болсо, анда суу кирип кетет да. Мисалы сиздин телефонуңуз коопсуз болгон, ата-энеңизге коопсуз болсо, алар аркылуу сизге келет. Ошол вирустар, ошондон баарын текшерип, жардам берип койсо болот да. Мисалы үй бүлөдө ким ушул жактан маалыматы кеңири болгон болсо, ата-энесине, туугандарына, жакындарына. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрдүңүз. Бул жолу биз кибер коопсуздук, телефонду туура пайдалануу боюнча сүйлөштүк. Студияда мейманда медиа эксперт Алмаз Исманов болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.